Арбаңыздар урматтуу Медиа 24 маалымат агенттигинин көрөрмандары, учурда биз Өзбекстан Республикасындагы Ташкент областына караштуу Паркент районундагы Кыргыз ауыл айылында жайгашкан номер 33 Кыргыз мектебине Манас улуттук академиясы менен биргеликте келип калдык. Бул жака эмне себептен келип калды деп турсаңыздар, биз Өзбекстандагы кыргыз боордоштордон кабар алуу жана Манас эпосун жайылтуу, аны даңазалоо максатында келип калган чагыбыз. Алдыда биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз боордоштордон чогуу кабар алып, мектеп менен таанышалы. Тамгалар даңктайт Манасты китебизди бүт Кыргызстандын ичинде баардык эмес, бирок мектептерге таратып атабыз. Анан ошонун эле эми алкагында, ошол долбоордун алкагында Өзбекстандагы Паркенттеги Айтматовдун, улуу жазуучубуз Айтматовдун ысымын алып жүргөн кыргыз мектепке келип, бул жерде дагы Алипе майрамын ушул Манасты таануудан баштасын, Манастын каармандарын таанып баштасын деп китеп кербен долбоорунун алкагында Манас улуттук академиясында чыккан китептерди алып, анан жанагы Тамгалар даңктайт Манасты китебибизди ушул мектепке алып келип, белекке берип, азыр чоң маареке өтүп, бул жерде Манас улуттук академиясы деген академия бар экенин окуучуларга айтып берип, бул жерде албетте баардыгы тең китеп жетишсиз экен, кыргыз улуттук формаларына кийсек, майрамдарда мына ушундай формаларыбыз болсо деп кыялданышат экен, Бишкекте барып бир көрүп келсек деген кыялдары бар экен. Эми буйруса, Манас улуттук академиясы бул Манасты жайылтууда, популяризациялоодо өзүнүн чоң оз ыйпасы бар да, мына ошол оз ыйпасын биздин өлкөбүздө эмес, өлкөдөн тышкаркы жашаган өзүбүздүн боордошторубузга Манасты жеткирүүдөгү оз ыйпабызды аткарып келдик десек болот. Биздин мектеп негизи толугу менен кыргыз тилинде алып барылат, 100%. Азыркы күндө бизде азыр мектепте 400ге жакын окуучулар билим алып жатат. Аларга ушу кыргыз тилинде 30га жакын жогорку маалыматтуу мугалимдер сабак берип келе жатат. Мектебибиз 1992 жылы бүтүрүлүп пайдаланууга тапшырылган аябай жакшы, заман талабындагы мектепте болуп саналат. Мектепте жыл сайын окуучуларды бүтүрүп жогорку окуу жайларына кирип, ошо мамлекеттин кызматтарда иштеп келе жатышат. Мына бүгүн аябай мектебибизде кубанычтуу күн десем эч качан жаңылбайм. Себеп мектепте Кыргызстан Республикасынын ошол Манас академиясы өтө чоң көлөмдөгү иш-чара амалга ашырылды. Бул иш-чараларда бизге аябай кубанычтуу, бизге аябай чоң руханий азык болду десем жаңылышпайм. Себеп ошол кыргыз элинин эң улуу эпосу Манасты ошо Тамгалар даңктайт Манасты китебинин бет ачары аземи болуп өттү. Бул Манасты билбеген кыргыз, менимче мен кыргыз эмес деп ойлойм. Манасты ошо биздин ошо улуу эпосубуз Манасты ошо окуучуларыбызга сиңдириш боюнча ошо Манас академиясынын жетекчиси Назира эже алы кызы өзү келип ошо мектебибизге ошо Манасты жаңыдан таратуу, ошо окуучуларга жакындан тааныштыруу, билбегендерин үйрөтүү максатында мына окуучуларыбызга аябай бир жакшы өзүнүн сунуштарын, өзүнүн насааттарын айтып берди. Анан кала берсе бизге дагы эң кубанычтуу жери ошо кыргыз мектеп болгондугу үчүн ошо Манас академиясына абдан чоң өз ыраазычылыгымды билдирем. Себеп биз окуучуларыбызга ошо кыргыз элинин улуттук кийимдерин тартып алат, ошондой эле Манас аттуу китептерин тартып алат. Албетте мен ойлойм, мен окуучуларым бул китептерди окуп, Манасты мындан да чукур үйрөнүп, ошо Манасты өздөрү менен бирге болуп, ошо Манас аткарууларыны мындан дагы күчөйтөлөт деп ойлойм. Албетте улутту сактай турган бул анын урп адаты, маданияты, салты болот. Бизде Кудай буйрса, ошо Манас академиясы менен мындан ары байланышты күчөйтүрүп, ошо улутубуздун эң бир улуу салттары, урп адаттарын башка улуттарга таратууда, олорго ошо кыргыз элибиздин бизде ушундай урп адаттарыбыз бар деп сиңдириште эч качан токтобойбуз. Кудай буйрса, мындан дагы аракет жасап, ойлойм, мугалимдерим аябай курсам, бүгүн окуучуларым аябай курсам болуп отурат. Биз
өзүм атымдан, ошо окуучуларыбыз атынан, мугалимдердин атынан Манас академиясына абдан өз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бизде азыр мен жетектеген мектепте ошо кыргыз элинин аспаптарында ойной турган комуз, аккордеондо ойной турган адис жетишпейт. Ошо маселелерди эки мамлекет жетекчилери чечип, анан бир жардам катарында бир же ошо Кыргызстандан бир адис жөнөтсөбү деген бир ойлорубуз бар. Эми буларды бир жогору жетекчилер чечет деп ойлойм. Анан ошо кадр маселесине келсек, кадр маселеси бизде бир толугу менен чечилип калды. Себеп мектеп бүтүрүүчү окуучуларыбыз Кыргызстанга барып, Кыргызстан жогорку окуу жайларында билим алып, анан кайтып келип жатышат. Кадр маселе ошо жанаган гана ошо жакшы бир музыкант, адис болсо бизге абдан сонун болмок. Мектепте сабактар жана айткандай толук 100% кыргыз тилде алып барылат. Биз мектептер башка мектептерге караганда бир аз үстүндүк тарабыбыз бар да. Өзбек мектептерине караганда. Себеп бизде английский язык, русский язык, анан өзбек тили, анан өзүбүздүн эне тилибиз кыргыз тили окутулат. 4 тил. Башка мектептерде 3 тил эле окутулат. Ошо үстүндүк мына жана Назира эже алы кыз айтып өткөндөй, уул кыздарыбыздын, мына окутуп аткан жаштарыбыздын баарынын оюнда бар да, ушу Кыргызстанга барсам, Кыргызстанда окусам деген ниет максаттары бар. Кудай буйрса, жаштын тилегин Алла берет дейт. Булардын тилегин Кудай буйрса берет. Барат, Кудай кааласа.